Бысмылда дегенде чындыктан башталыш керек да баардык нерсени. Бул жерде өзү чындык жок. Бул жер алыс барбачу эле бир күн. Күлкүнү келтирди да ушул тоогулай. Барып ак үйдүн решеткасына алды. Мен элге жакын болгум келет дейт. Ал эмне Папа Римский иштөөлү мынтип терезеден элди жакындатып алып деп сабак өткүдөй мисалга да. Сиз деген журт атасы аташ керек, сизге деген медал бериш керек, сиз деген баягы Манас атамдын эле жаңысысыз дегенге чейин барганда мисалга мындайча айтканда кудайыбызсыз деген. Кайра бийлик өскөргөндө баягы кошоматчы парламент наш кыргызский парламент. Өтүп кетти да. Кайра эле сиз атасыз, аны деген неприкосновенностун алышыбыз керек деп мисалга да. Түрмөдө мындай деши мүмкүн да. Оокатты ким алып келди? Алып келип койгула. Бул бирөөнүкү эле. Же биздики общактык эле дегендей бир понятиеде жашап калган да. Азыр Жапаров президент болбойт, көктөн буйрулган адам болот. Себеби адамдын көккө өсчү, көк деген ааламдык сыпатка өтчү мезгили келди. Саламатсыздарбы урматтуу Элдик медиа порталынын көрүүчүлөрү. Эфирде Элдик талкуу программасы. Бүгүнкү биздин эфирде коомдук ишмер, белгилүү саясатчы десек да болот, Арстан Алай мырза болмокчу. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Анда эмесе маягибизди баштайлы. Алгачкы сурообуз эле сизге бүгүнкү саясий кырдаал боюнча бергим келип турат. Деги эле буга чейинки биздин Кыргыз мамлекетинин абалы кандай, эмне үчүн канча жылдан бери канча президент алмашса дагы баягы эле кыргызда айтып коет го таз кейпибиздебиз дегендейчи. Эмне себептен ошондой болуп жатат? Сиздин буга чейин да президенттикке ат салышып, өзүңүздүн программаларыңыз менен чыктыңыз эле. Эң биринчиси эле биздин мамлекеттин оңолбой атканы, оң жолго түшпөй атканы президенттер күнөөлүү десек болот. Эмнеге дегенде бир доор талабын билбей атат да, мындай причинасын, основной причинасын айтканда, доор талабы деген бул мындай деген сөз да. Мисалга биз деле 18-ге толгондо армияга барып калсак, армиянын өзүнчө талабы бар да, кийими, түйшүгү, түшүнүгү. Ошол сыяктуу 21-кылымда жаңы доор келди дагы, ошо 2000-жылдан бери, 2005 мисалы Акаев кетти да. Анан доордун талабы же болбосо өспүрүм чоңойгондо эне ата болот, эне ата болгондон кийин башкача көз карашта жашаш керек да, башка закондо. Ошол сыяктуу эле көп жыл адам жашап туруп, деңгээли мындай гени сөөгү өсүп жетилди дагы, ошол жаңыча жашай албагандыктан, могу жаңы жоордун талабын билбей аткандыктан Кыргызстан өнүккөн жок да. Анан бүгүнкү күндөгү эми саясатты биз биринчи коюп алдык. Эми саясат деген өзү жол да бир. Мисал саясатчымын деген адам Ленин деген сыяктуу биз окучубуз да, Ленинди жол башчы болгон дегендей. Ошол сыяктуу саясат деген өзү бир жол башчылык болуш керек эле. Анан ошол жол башчыларыбыз ошол жаңы доордун талабын билбегендиктен анан ушундай акыбалга келдик. Ушул күндү көрүшүбүз керек эле. Бул көктүн буйругу. Бул күндү көрбөсө мисалга баягы сокурдун телегени эки көз дегендей, оор күндү көрбөсөк биз изилденбейт элек. Же болбосо Кытайды деле Чыңгызхан, монголдор бир заманда басып алганда, ал заманда кылыч, найза деген гана заман болгон. Анан кышта Кытайлар айла кетип анан мындай оружие ойлоп тапкан да. Кандайдыр бир аткан, беки атканбы, башына күч келгенде бир нерсе ойлоп тапкан. Ошол сыяктуу бул күндүн деле мен мындай ойлойм, көктүн буйругу деп анан бир кыры баягы Атамбаевди, Акаевди, Бакиевди күнөөлөгөн менен ушул күндү көрбөсө көзүбүз ачылбайт эле. Анан бүгүнкү күндөгү эң мени мисалга бир түйшөлткөн нерсе вирус, оору, өлүм, кырсык, саясатчы, жол башчы мына ушулардан куткарыш керек эле. Анан вирустун, эпидемиянын, табигый кырсыктын,
пайда болушу адам ошо гени сөөгө өсүп жетилгендиктен ааламдын, Кудайдын же болбосо мындайча айтканда улуулук сыпатка өтпөгөндүктөн адамдын анатомиясы чирип кетип атат да, мындайча айтканда. Же баягы буудай чогултуп ун кылып ийбесек ал да чирип кеткендей эле ошо адамдагы телосу ошентип кетип атат. Муну эң биринчи саясатчы билиш керек эле, куткарып калуудан. Азыр саясат калат, мына азыр саясий өнүккөн мамлекеттер, мисалга демократиясы өнүккөн мамлекеттер, Германия деген экономикасы өнүккөн, баары тарабынан адамгерчилик тарабынан, парламенти өнүккөн, деги эле мындай мисалга жумушу жок болсо үйдө турса дагы пенсия төлөп берип аткан мамлекеттер кырсыктап атат да, өлүмдөн мына ошого окшогон табигый талаптан кырсыктап атат. Анан биринчи ушул үчүн куткарып калыш керек эле. Анан эми Кудай дейби, Аллах дейби, баары чын. Ошонун талабын адам аткарбаса, башчы аткарбаса, элди улуулукка өстүрбөсө, өлүмдөн кырсыктын болуп атканы ушул да. Сиз айтып өтпөдүңүзбү, ошол буга чейинки бийлик башчылары ушуну негизи эле кыргыз эли ушуну көрүшүбүз керек болчу, анан жол таап кете алабыз депчи. Анан ушундай суроо туулат да, дагы деле мисалы мына азыркы деле мына шайлоо келатат, саясий оюндар болуп, бул бийлик дагы ушинтип кетсе, мындай нерсени качанга чейин көрүшүбүз керекпиз? Же ушул акыркы жолубу, же быйыл эми 2020-жылдан баштап ошол жалган дүйнөнүн жолу жабылды, криминалдардын күнү бүттү делет да. Мына ошол чындап эле башталды. Баягы мындай ой болгон бүгүнкү күнгө чейин ошо Кыргызстан президенттеринде, мисалгачы, менде бийлик болсо эле болду окшойт деп ойлогон да, мен ошо менен эле мисалга башкарып коет окшойм, ошо менен эле бүтүрүп коет окшойм деп. Анан мына акыркы убактарда көрдүк, күбө болдук, бийлик деле, закону деле, мыйзамы деле, милициясы деле, ага тууганы деле жардам бербеген башчыларды көрдүк. Анан эми мындан ары ошо жаңы, жакшы заманга мындай жол алдык деп ой кылам да. Анан бүгүнкү күндө ошол Жээнбеков эткени Жапаров болуп калды да, эми бу да бир буйрук экен, болуш керек эле. Анткени элде мындай бир ой калган да, же ошондой бир сөздөрдү тараткан Жапаров чыкса эле оңдоп коет эле деген мындай кээ бир адамдарда ошондой ишенич болгон. Анан болгону деле жакшы болду. Мына 2 күн 3 күн бийлигин тапшырды го, бирок ошондо деле 40 күн отуруптур да. Санасак аркы айдын 5-инде отурган болсо, бул айдын 15-инде өткөрсө деле 40 күн. Ойлонсоң 40 күндө деле жумуртка балапан уже ааламга учуп кетет. Жүн бүтүп, мисалга да, эволюция болуп дегендей 40 күндө өлүк деле чирип кетет. Ошон үчүн жана 40 кылыгын өткөрөт. 40 күндө алей деле колго илинип, энесин таанып, эмчегин тыңырааган уже адам болот дегендей. Анан 40 күндө бул киши айтып атпайбы, ушул болгон бийлик колунда турду. Досторун алып келди, баягы соратниктери деп коебуз, ошолорду алып келди СМБга, сотко, парламентке, мындай бийледи, эч ким жолтоо болгон жок. По закону ал ее болбош керек эле дейм. По закону, по конституции спикер болуш керек. Ал жок, ее атап алды өзүн. Анан 40 күндө эчтеке өзгөртө албай, мен конституцияны өзгөртмөйүн эчтеке болбойт экен деген сөз бул колунан эчтеке келбейт деген жыйынтыкты берет да. Эскиче эле анан мен 2011-жылы июндагы тополоңду Дүйшөбаевтар кылган, анан мен аларды жазалайм, анан деп эле баягы атасы Бакиев болгондуктан ошону сүйлөгөн. Эми бул факт деп коет го, бул чындык. Анан дагы ушул жигиттен эми азыр талапкерлигин койду да. Мени мындай тамаша каратымда кереетинде кийин теледебатта айтат окшойм деп атам го жигит. Сен Бакиев атамдын түйүндүү чоң окшосуң, президент болом деп. Мурун ошо депутат болуп жанында жүргөндө. Эмнеге дегенде калыптары дагы байкалып, мындай эле ооруп коюп эле. Эмнеге деди биринчи. Эми вор должен сидеть в тюрьме. Мисалга да. Нариман $1 миллион желди деген күнөө менен $1 миллион желди деген күнөө менен
тергелип соттолуп чыккан адам. Ошол кишини алып барып мэр кылды. Аны эл кабыл албай койду эле, эми ким дагы жетиргиси келсин, мисалы, эл деген чочуп да калды. Десе чырласа ал чыгып айтты. Мени Садыр Жапаров там өздөрүн Нургожоевич деп уважать этет. Ошол киши кетти эле кетем дейт да. Да, биз көрдүк интернет. А бул киши айтып атат, менен ал мэрге келип алганын Нариманды билбейт экенмин, билбептирмин дейт да. Эми бул жерде калп деген бар да. Эми бул бир. Экинчиден күлкүнү келтирет да, дүйнөгө мындай уят кылчу да бир. Мынтет бир айда дейт, жегендер, ичкендер ап келип туруп таштагыла дейт Кыргыздын казынасына. Ошондо мен билгичтетем силердин мындай кийинки наказанияңарды албол дейт. Эми ал күлкүлүү нерсе, муну жөн адам күлөт. Анда тергөө жоюлуш керекпи бул жашоодо? Анда сот жоюлуш керекпи? Ал мындай түрмөдөгү мынтип түрмөдө мындай деши мүмкүн да, оокатты ким алып келип койгула. Бул бирөөнүкү эле, же биздики общактык эле дегендей бир планетада жашап калганда. Анан ошондо биз мына могу жерде отуруп видео кылдык. Уят бул заявленияң ал деп. Ал заявлениясынан мындай чакырыгынан эми бул башчы катары чакырык кылып 1 сом да түшкөн жок. Ошону КТРден кетирди. Бул да күлкүлүү нерсе. Эми бул баш керек да, биринчи ун керек элди алып кетиш үчүн. Андан кийин дагы күлкүнү келтирди да, ошол тоогулай. Барып ак үйдүн решеткасына алды. Мен элге жакын болгум келет дейт. Ал эмне Папа Римский что ли, терезеден элди жакындатып алып деп сабак өткүдөй мисалга да. Кошой коргон атабыз, Кошой атабыз да коргон түскөн. Коргон болот ак үйдө. Күмбөстө да бар коргон. Ар бир үйдө дагы бар коргон. Анын да өзүнүн бир энергиясы бар. Ага да бир акча менен кеткен, алчы бир акча коргон. Анан бул эмнеге мындай кылды деп ойлонсом, мунун эми эки кыры бар, өз оюм. Каждый заключенный, каждый жулик түрмөдө отурганда обещать этет. Мен үйгө барганда могу терезедеги решеткаларымды алам. Аграды, преграданын баарын алам деп берет да. Анткени эң биринчи баягы алар кысылып отурган адамга эмне мешайт этет боштондукка чыгыш үчүн? Преграда, аграда. Ошол эле психологияда алып салды да бул киши. Эми бул дүйнөгө шылдың. Кремлдин барып, бул кишини анда эртең Россияга президент койсо, Кремлдин заборун алып салабы. Мисалга да. Анан баш мыйзамды өзгөртөм дейт. Баш мыйзамды өзгөрт деген жок, ааламчы. Адамды улуулукка өстүр деп атат. Сөзүңүзгө ырат, кетсемсе, баш мыйзам менен сөз кылып калдыңыз. Негизи эле буга чейинки бизде ошо билик алмашуулар баардыгы эле ушул мыйзамды күнөөлөп келишпеди. Бүгүнкү күндө да ушул мыйзамды мурдакы билик дагы президенттик болбойт экен, бизге парламенттик керек экен деп аны өзгөрттү эле. Эми кайра буга болуп атат. Ушу баш мыйзам бизде мындай туура китептен канчалык биздин өнүгүшүбүзгө тоскоолдук болуп жатат? Эми баш мыйзам өзгөрбөйт калат, себеби Жапаров президент болбойт. Буга эми мен айтсам, тиги Сооронбай кетет десем, мисалга күлкүлүү деле карашканда, ошол сыяктуу Садыр Жапаров болбойт. Кээ бир адам азыр аябай переживать этип атат. Баш мыйзам өзгөртүп кетсе кандай болот, болду экен. Анда бир эле адам бийликти алып алса кандай болот деп. Жок. Баш мыйзамда эч күнөө жок. Мисалга парламент деген керек болсо өнүккөн Улуу Британияда бар. Аякта президенти болбосо да, аякта король отурат. Зато парламент бар, партийный системалар бар. Турцияда бар. Мисалга жок эле дегендечи. Мисалга Россияда бар. Мисалы партийный система. Анан Кыргызга бул партиялык система керек. Мындан эл да бир кырынан чочуп атат. Бул парламент окшобойт деп. Жок, парламент эмнеден келип чыккан? Парламент өнүккөн мамлекеттерден келип чыккан. Мисалгачы, мына парламент Американы карайлы. Эки партиясы демократия, социал-демократтар, республикалыктар деген бар.
каала бияка өтүп ал. Бияктын мисалга сен жактаса, мен бул бияка өтүп ал эч кандай нерсе эмес. Эң башкысы демократия мындан пайда болот да. Бизде деле партия туура эле болмок. Биздин акмак президенттер ошол отурган партиядан шайлап барган депутаттарды өзүнө тартып алды, коркутуп, чочутуп. Менчик иштетип алды. Ошо коркутуп тартып алганда ушул коркпой койсо болот да, мисалы депутаттарга көптөгөн кол тийбес. Жок, бар ошого жаны жок да. Ошолордун жаны жок. Алар сүйлөп келсе эле биз эл өкүлүбүз дейт. Эл өкүлү болсоң сен чындыгы менен мен эч кандай партиям, парламентим жок. Коалицияда дагы эчтегемиз. Бирок мен чындыкты сүйлөп келатам. Эмнеден коркуп? Мен чындык үчүн өлүш керек, чындык үчүн туруш керек да адам. Ошо сыяктуу бул мына бийликти Атамбаев өттү да ошонун баары эле мисалга баары эле сиз жакшы кишисиз, сиз деген журт атасы аташ керек, сизге деген медал бериш керек, сиз деген баягы Манас атамдын эле жаңысысыз дегенге чейин барганда мисалга мындайча айтканда кудайыбызсыз деген. Кайра бийлик өскөргөндө баягы кошоматчы парламент наш кыргызский парламент өтүп кетти да. Кайра эле сиз атасыз, аны деген неприкосновенныйсын алышыбыз керек деп мисалга да. Кайра бүгүнкү күнү деле ошол. Бүгүнкү күнү деле ошол. Ушул жерден гана мисалга эл мындай жалпысынан ойлоп атат да, бул парламент бизге болбойт окшойт депчи. Парламент деген закон акмак эмес. Парламенттеги кыргыздагы отургандар акмак. Мисалга мына Джо Байден жеңди. Ошол Джо Байдендеги тараптагылар тияка өтүп кеткен жок да. Мисалга да сатылган жок. Анан күлкүлүү нерсе мындай патриот мүнтпейт да. Мен силерге 1000 сом берейин, мени патриот деп койгулачы дебейт да. Наоборот, патриот дей башыбызга туруп берчи. Же баатырды башыбызга туруп берчи, алдыңа кетейин, бизди куткарчы дейт го. Бизде тетирисинче президент болом дегениби же депутат болом дегениби 2000 сомдон берейин, мени баатыр деп койгулачы деген наоборот жашоо болуп атат да. Ошон үчүн элдин аң сезими түшүп кетти. Анан бул жерде эч кандай мисалга мен баш мыйзамды күнөөлөгүм келбейт. Анан адамзаттын аң сезими өссө, ошого жараша культура болмок, маданият. Адамзаттын аң сезими өтсө, ошого жараша политика болмок. Мисалга, ошого жараша жашоо болмок. Мисалга, мектептин балдарынын кызыкчылыгы, ойну өзүнчө. Улуу кишилердин сөзү, түйшүгү, түшүнүгү өзүнчө. Булардын маданияты, мисалы улуу кишилердин маданияты өзүнчө. Ошол сыяктуу элдин аң сезимин өстүрүшүбүз керек. Анан дагы бир айтып атпайбы, иллюстрация кылышыбыз керек экен деп. Анан менин жекече оюм 1, 2, 3, 4 партияга алтырып туруп, калган партияга налогун чоңойтобу, штрафын чоңойтобу жабат ал өзү элечи, бир налогун эле көбөйтүп койсо. 1-3 партиядан анан келсин ошого партияга мисалга. Менин мындай программам бар эле, силер ушуну алып чыгып бергиле деп. Мисалга жашыбы, кызыбы, мисалга да. Же болбосо ал баягы партиянын лидери, ошол жерде бир жакшы улуу адамдар отурса, бир жакшы тың бала чыкса, издейт, анткени аларга дагы көрүнүктүү адам керек, мисалга. Ошентип туруп бир 3 ашып кетсе 4 партия калса деле, анан ошондо баягы айтат да, байке сиз жаман көрүнгөнсүз, мынча жылчы мисалга Мадымарк окшогон адамды айтмак, сиз сатып ийгенсиз. Мына колуңуз турат, каркыраны мисалга. Кой айланайын, сизди кошуп алып биз жаман көрүнгүчө, акмак болгуча десе эле иллюстрация ошондо болот да. Башка закон мисалга эч жардам бербейт. Анан ошондуктан мындай көп адамдар, Садыр Жапаров, анан көлдөн президент чыгабы, анан оңдойт деп эле бирөөсү мен бизге деле суроо кылат да. Анан мен ойлойт элем ошо. Эми көлдүктөр таарынбасын, касиеттүү эл. Көлдөн Азыр Жапаров президент болбойт, көктөн буйрулган адам болот. Себеби адамдын көккө өсчү, көк деген ааламдык сыпатка өтчү мезгили келди. Анан мен ошол миссиям катары
милдетим катары гана бар айтам да, мисалга. Болбосо менин жеке мындай бир кызыкчылыгым, мисалга Бакиев заманында Жапаров катары же дәүрөлөрдүн мындай кызыкчылыгы, же ошолордун баягы мен 2010 жылкы Топологундан эми өч алам деп мындай бир ойдо бараткан жокмун. Тетрисинче ошо кыргызды өстүрүп кетпесе, кыргыз эл улуулукка калыптанбаса дүйнөнү эч ким куткара албайт. Кыргыз журту гана куткарат. Бул мындай точка коюлган акыркы чындык да. Келе жаткан шайлоо боюнча сөз кылсак, жана да айтып өттүңүз, ошо кадр боюнча досторун алып келип атат депчи. Анан байкап койсок, ошо коомчулукта да ушундай сөз болуп атат. Өзү менен чогуу жүргөн самалаштарын эл президент болуп, спикер өзү менен досу деп жүрөт коомчулукта. Анан сиз шайлоонун ошо таза өтөрүнө ишенесизби? Анткени буга чейинки ошо шайлоолорду көпчүлүк ошо сиз деле таза өткөнүнө күмөн санап келгенсиз да. Бул шайлоо кандай болот? Эми мен ошо президент азыркы Талант Мамытов боюнча кичине эки ооз айтып койгум келет. Бир эки ооз токтолуп. Талант Мамытовдун депутат экенин көп адам деле билбейт. Себеби Талант Мамытов мындай трибунага чыгып бир сунуш айтып, бир чындыкты талашып койгону мисалга мен көргөн эмес, мага окшогон адамдар көргөн эмес. Анан кандай эле 120дан чыгып туруп эле суурулуп эле анан бүгүнкү күндө Талант Мамытов спикер болуп калыш керек. Же президент болуп калыш керек. Өзү жашоо, өзү мындай бысмылда дегенде чындыктан башталыш керек да баардык нерсе. Бул жерде өзү чындык жок. Бул жер алыс барбачу эле бир күн. Ташиев боюнча СМК председатель кылып койду. Мен Ташиев боюнча дагы ошол жерде видеообращение кылып сүйлөдүм да. Ташиев жеңил генерал. Генерал деген кандай болуш керек? Генерал биринчи милицейский училищаны же академиясын бүтүп, лейтенант деген званияны алып, участковый болуп иштеп, анан РОВД начальниги болуп, анан барса ал таза генерал, таза полковник, ал должностторду басып өтүп. Тем более бул СМБ, бул жерге чекист барыш керек. Служба национальных безопасности. Булар эң биринчи бардык сырттан, ичтен келчү мамлекетке зыян, мындай безопасность алып келчүнү булар билиш керек. Анан мунун баары өзү туура эмес иш. Мисалга мен болсомчу, мен ошол председатель СМБны же министр МВДны ичтеги бирөөлөрүнөн алып шайлаш керек эле. Иште канча жыл ошол керек болсо СМБны окуп келет. Илгери окуп келчү, сырттан башка тилдерди окуп келчү. Алардын мындай дегенде жерлери бар. Сага көз ачык келип да алдашы мүмкүн. Сен ошону аны да окушуң керек да, андан да күчтүү болушуң керек дегендейчи. Мисалга ошого чейин окутат. Анан баягы туура эмес отурду. Анан шайлоо жалпысынан да, эми анан дагы толуу сүйлөй берсек, анан эми мисалга Сыймык Жапкеевди деле Финполго алып барды. Бул өтө чоң учреждение, организация, Финполиция. Анан эми ал эмоциясы менен мисалга эч кандай иш кылганын да көргөн жокпуз. Ошондой өзү эми туура эмес. Мейли бул кыргыз көтөрүмдүү экен, эмне кылабыз? Кичине мисалы күткөнгө туура келет экен. Анан шайлоо таза өтөбү дейсиз. Бул шайлоо менде мындай ишенич да. Менде ишенич. Эгер туура эмес өтсө, мейли ошо Жапарова же дагы бирөө мындай кара күч менен акча берип антиминтип келсе, алыс усабайт. Жыл айланбайт. Себеби ааламдын мындай улуу күчтөрдүн талабы такыр башка. Ушуну эстен чыгарбаш керек. Мен ошого уверенмин да. Анан кандайдыр болсо деле жалган дүйнөнүн күнүгө жүзү ачылып жабылып барат. Мисалга жеке кызыкчылыкка Атамбаев эмне кылган? Мисалга жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн
баш мыйзамдарды өзгөрттү. Жардам берген жок да. Мисалга Сапар Исаков калыш керек эле премьер-министр болуп. Мисалга кол баласы жана башка. Канча кишинин убалына калып соттолду. Ушу киши Атамбаевдин айынан. Кийинки эми азыр кандай болуп кетет? Андан кийинки президент дагы, анын тегереги, чөйрөсү дагы, командасы дагы ошондой ситуацияга туура болот. Асты соттолот, аркасы качат жана башка. Жапаровду дагы мен ошо видеодо жөнөткөм. Сен үчүн көп балдар соттолуп кетти иним. Азыр дагы көп адамды сүйрөп кетпе. Сен эң биринчи каалаганың боштондук болгон. Түрмөдөн чыгып, сен сурангансың. Баягы куткарып кой, менин балам өлдү, атам өлдү, апам өлдү деп. Сага боштондук эле керек эле, сага бийликтин кереги жок эле. Сени ак жолдон тосуп алабыз деп, келип анда дагы ал бийликти басып алам деген. Мисалга да канча бала соттолуп кетти. Мисалга, ошончо страдания, ошончо убара. Бийлик сага басып алуу менен келбейт. Бийлик мисалга сеники болсо эгер өзү келет жылып отуруп деген анан ошол сыяктуу бир өйдүлдүй менен бүтөт го деп ойлойм. Азыр Садыр Жапаров жаңы келгенде ошо мурда активисттерди, башы көрүнгөн аттуу баштуу кишилерди чакырып, өзүңүздөр жаштарды деп кызмат берип, кызмат сунуштап эме кылып да. Жеке сизге кайрылдыбы? Ушул боюнча чыгып келгенден кийин бул тармакты алып бербейсизби же тиңдей деген? Жок, андай сунуш болгон жок. Биз эми эгер ошо Садыр Жапаров алып кете турган болсо, мисалга да, эми биз улуубуз да. Анын мындай касиетибиз да улуу, жашыбыз да улуу, 1 жашкабы, 2 жашкабы. Эгер ал алып кете турган адам болсо, анда мен мисалга колдойт элем. Мен мындай эртең менен турсам, ошо эми жардамчыларым айтып калды, түндө Садыр Жапаров түрмөдөн чыгарды, кылып мындай көрсөттү. Бүгүн депутаттар аны көрсөтөт экен, абу деген. Анан мен айттым, бул доордун талабы, бул так Садыр Жапаров эми үчүн бошотулган эмес, бул бир. Экинчи, ал 8 жыл 3,5-4 жыл түрмөдө отурду окшойт, 3-4 жыл качып жүрдү окшойт. Өткөндө айтып атат, 8 жыл мен азаттык туктум депчи. Демек ошо 8 жыл бул рамкада жүрдү, эмоцияда жүрдү, кырсыктап бала чакасы өлдү, өзүн түрмөдөн муунтту. Бул мында калган жок, мында дух калган жок. Мунун баш иштебейт, мындайча айтканда дедим да. Бул алып кете албайт, ошон үчүн 2 айга жетпей авторитети кетет, абери кетет, алып кете албайт дедим эле. Анан эми ал чындык болду. Бул эми чындык да, мисалы, эгер алып кетчү адам болсо, бул жаңы доордун бир адамы болсо, ошол понятиясы жетсе, анда алып кетет деп биз барат белек, жардам берет белек, же иштешет белек, башка кеп. Анан эң башкысы мындай Кыргызстандын авторитетин ушул жигит түшүрүп салды да дүйнөгөчү. Заключенный отурду, басып алды деген түшүнүк болуп калды. Болгон эми президент алмашса баардык мамлекетке кетет да, бул сөзчү. Анан заключенный деген бизде окшоп калган, бүгүн эптеп бирдеме болуп камалып, эртең акталып, мындай дүйнөдө заключенный дегенди мындай жакшы көрбөйт. Анын үстүнө мисалга президент Путин, он офицер. Он гражданский эле политик барып отуруп калган эмес. Офицер, мейли кайсы тармактан болсо, заключенного называют жуликом, а жулика не любит. Поэтому мындай дүйнө не будет поддерживать. Бул жакта саясий куугунтук деген да бар да, мисалы. Жок, билет да. Бул куугунтук болгонун билет эле да дүйнөчү. Бул бир жагы да. Анан экинчи жагы, баш мыйзамды өзгөртөм, мен парламентарийди жоём дегени, бул өнүккөн Европага түшүнүксүз болот. Анан курултайды киргизем деген. Андан көрөк Садыр Жапаров мынтип айтса, мен сары болом. Сары. Мен король болом десе дүйнөгө түшүнүктүү. Анткени король
Англияда бар, мисалга да, Японияда жана башка. Анда түшүнүктүү болмок. Анан түшүнүксүз кылып эле мисалга сен деле мисалы бирөөгө биз бирдемени түшүндүрүш үчүн, мондай көрдүң эле, анда представление болот, анан жардам болот, анан мамиледе болот эле. Анан бүгүн баш мыйзамды мен парламентарийди жоюп эм, анан партийный системаны жоюп эм дебей, тетирсинче чөнтөгүбүздө эчтеке жок болгондон кийин, өзүбүз араң тургандан кийин, мындай элди ээрчип, дүйнө мамлекеттерин ээрчип, мындай кыргызды көрсөтүп кетиш керек эле да. Мисалга, мен анын ордунда болсом, мен 40 күндө кыргызды көтөрүп иймек турсун, дүйнөнү башкарып иймекмин. Кантип дегенде, коронавирус мына бүгүн дүйнө кырылып атат. 200 миң деген киши өлүп кетти Америкада. Бул ар бир адам мээсинде, дүйнө элинде жашап атат. Коронавирустун пайда болуш себеби бул эпидемия эмес. Эпидемия болсо бир дары же вакцин жардам берет эле да. Мурунку мисалы сас тумоого жардам берип келгенде, ошо айык болгон сас тумоо деп элестетели. Ошол сыяктуу коронавирус бул эпидемия эмес, бул энергия. Адам ошо энергияга айланбаса, вакцин, биздин ар кандай ограничение, карантин жардам бербейт деп башчы катары окумуштууларды дайындап, медиктерди чыгарып мындай жеткирип ийсе, дүйнө кыргызды ээрчип кетмек. Анда кантип кутулабыз, кыргыз? Эгер силер ушунун баарын причина появления коронавирусу билип атсаңар, андан кутулуунун жолун билип атсаңар депчи. Анан биздин колубуздан эчтеке келбейт экен, баш мыйзамды өзгөртмөйүнчө дегенге болбойт. Кыргызга президенттин деген өзү кереги жок, башка өлкөдөй башкара албайт. Кыргызга жөн эле бир жол башчы керек. Жолду көрсөтүп эле, улам эле мындай сүрөп турса, ар бир адам өзүнчө өсүп алат. Менин жеке оюм ушул. Эми калган эме кетирген кемчиликтери боюнча ар бир президент эмнеге ошо кемчилигин кетирди? Жеке кызыкчылыктан чыга албай койду. Жеке кызыкчылыктан. Бул биринчиден. Экинчиден, ошо доордун талабын билген жок. Үчүнчүдөн, биз какшадык ошо Атамбаев убагында, Бакиев убагында, Сооронбай Жээнбековдун убагында кыргыздын улуулугун таанытыш керек, доордун талабы башка деп. Ошого окшогон кишиден кеңеш алыш керек эле, аны саясатка аралаштырыш керек эле, кыргызды мокотуп, коркутуп башкарганга болбойт дейт. Кыргыздын улуулугун таанытып, мактап, духун көткөрсө гана баш ийет дейт. Ошо сыяктуу кыргызга дегеле дүйнө элине азыр жаңылануу, эволюция болбосо, дүйнөдө революция боло берет. Дүйнөдө кыргыз элинде эле эмес, мисалы Белоруссия деле араң туруп атат да, жана башка өлкөлөр деле. Ошон үчүн элди эволюция кылып өстүрүп ийиш керек, аң сезимин өстүрүш керек. Дегеле ошол саясат боюнча тема кылансак, дегеле биздин мамлекетте кадр боюнча да бир топ маселелер жаралып келатпайбы? Ошол эле Акаевдин убагында кадрлар, Бакиевдин убагында иштеди. Ошол эле келатат деген сыяктуу мындай азыркы бийликте да ошондой мурдакыдан калгандар иштеп атат депчи. Сиздин жеке оюңуз боюнча биздин кыргыз саясатында кадр жетиштүү, мындай ишти алып кете алам деген балдар барбы? Эми ошо өткөндө видео жаштар боюнча кандай? Буну сага эле жооп берип аткан жокмун, өзүмчө дагы ой кылып айтып коюуга мен милдеттүүмүн. Саясатчы катары, президенттикке мурунда талапкер болгом, талапкер катары дегеле чындыкты сүйгөн, эч кимдин аркасына кошомат кылбаган адам катары дагы мен жакында эле айттым эле. Эми уят сөз менен айтайын, эми айлазы кеткенде. Кыргызда мындай сөз бар. Жакшы ит өлүгүн көрсөтпөй өлөт депчи. Анан азыркы саясатчылар булар пёстор деп да койсок болот да. Баягы деп эле көрүнгөн аркасынан чуркап жүргөн бар да. Мындай кинодо деле бар. Убери своих пёсов деп коет да. Мындай жекелери, жокерлер кошо келсечи. Анысы кандай, ошо пёс деген эми ит да. Анан ошо жаман, жакшы ит же жоксуңарбы? Колуңардан келбедиби? Куйрукту түйүп, өз оокатыңарды кылып кеткен эле оң болот эле да. Мен ошону предлагать этет элем саясатчыларга. Анан жаштар боюнча баягы аккан арыктан суу агат дейт. Жаштарды көтөрүш керек эле. Жаштардын акылын баягы асыл ташта
акыл жашта деп коет да. Анан ошолордун акылын пайдаланыш керек эле, мүмкүнчүлүк бериш керек эле. Анан андай болбой калды. Бирок ошол жеке кызыкчылыктагы эски адамдар, эски психология адамдар баары бир кыргыз элине баш мыйзамды өзгөртсө дагы, элге дагы, өздөрүнө дагы жакшылык алып келген жок. Анан кантип жаңы кадрлар болбосун бул жашоодо. Эл башына күн түшсө элден чыгат эр жигит дегендей. Мен ошо СМБдан бизге балдар көп келет. Сиз теңирчилик сүйлөп атасыз, мисалга, анан мындай дин болуп экөө урушуп кетпейбабы деп анан сүйлөшүп отуруп, анан аябай таң калам да, ушунча грамотный балдар. Билимдүү, сылык, ушулардан чыкпайбы деп калам. Налоговыйда балдар менен, банкта балдар менен сүйлөшүп калам. Анан ошолорду эле көтөрүп койсо, өз ишин билген, деги эле баягы бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун дейт да. Анысы кандай ошо өз ишин билген, мисалга мына СМБдан өз ишин билген, дасыккан баланы койсо, анан көтөрүп кетет да. Сырттан бирөө бара калды азыр, ал системаны бузат керек болсо да. А жердеги разрушение болот, разрушитель болот а жерде дагы. Мисалга, өткөндө мен угуп калдым, Ген прокуратурада азыркы Зопушевпу ошону жактырбай атат. Конечно, ал ишти билбейт да, сырттан келе калып, инопланетян жерге конуп калгандай болуп атат да, мисалга. Же мен барып эле азыр Америкага түшүп калсам, же тил билбесем, же көчө билбесем, ошо сыяктуу ошо иштен иштеп келаткан уландар дагы, кыздар дагы, улуулар дагы бар. Анан эме мүмкүнчүлүк бериш керек. Мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан эң биринчи адам эч качан өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлобош керек. Тетирсинче мен өлсөм өлөйүн деш керек. Мен кыйналсам кыйналайын, мен үчүн бирөө кыйналбасын деш керек. Ошол сыяктуу эле мендин жиндилигимен депчи ар бир саясатчы. Эл кыйналбасын деш керек. Мисалга, алей деле, бала деле кийин чоңоюп ойдо калат. Мисалы, мен деле ойдомун кээде. Атам мындай киши болгон экен, өзүнүн деңгээли ушул болсо керек, апам мындай болсо киши экен, тиги кошунабы киши мындай экен, ошол кезде мынтип койсо болмок экен, деңгээли ошо болгонтур. Анысы кандай күндөр өтөт, элдин аң сезими өсөт, анан ошол кезде күнөөлөйт. Ошол кезде уят болот. Ошондуктан мунун өзү орду, мисалы бармактын баштын өзү орду бардай, ар адам ошо өзүн билиш керек. Жок, колдон келбейби? Баягы не мучай себя и других дегендей, өзүн дагы элди дагы кыйнабаш керек. Акыркы жагы мына минуска алып келет. Мунун баары кимдин күнөөсү болот? Милдетин алган башчынын, саясатчынын күнөөсү болот. Ошондуктан мен мисалга мурун эфирде деле айтчу элем, өзүң да күбөсүң. Мен жөнүндө май колхоздон айылдын аркы четинен, райондун аркы четинен бирөө бир нерсе деп атса дагы, же ошо кыргыздын улуулугун, же дүйнө жөнүндө, мисалы мендей бирөө сүйлөп атса, мен чакырмак, кет болоюн, келчи. Кай жерин айтып атат, кандай деп аябай кенен сүйлөшүп, анткени акыл алыш керек. Чыңгыз хандын киносундачы, жана узун сакал дегенди издеп атпайбы? Ошонун акылын сурайм деп. Дагы бир кишини канча жерден алып келип, ошо бир ай бос өйдө жолдо баратып сүйлөшүп, акылын алып анан узатып атпайбы? Анысы кандай? Ал мен билем эле дей бергенде болбойт, келип туруп анан өзүң понятияң менен ак үйдүн решеткасын чечип салсаң. Мисалга да, ошо сыяктуу акыл алыш керек. Мындай алыш керек, пайдаланыш керек, сураш керек. Ошо киши куткаруучудур. Мисалга, ханды деле көтөрүп алган Дилгер, сен экенсиң деп, ушуга анан ошо сыяктуу мындай жеке кызыкчылыктан кетиш керек эле. Ошондон гана жаңылыштык болуп калды дейм. Сиз ошо жаштар боюнча сөз болуп калды. Сиз мына буга чейин да президентке талкууңузду коюп, программаларына чыгып жүрөсүз, сунуштап. Жеке өзүңүздө эгерде ошо президенттикке барып каласызбы, же жогорку кеңешке барып каласызбы, сизде жеке ушундай даярдап турган кадрларыңыз барбы? Ошо элдер ынана турган, мисалы артында жаман сөз ээрчибеген даяр кадрларыңыз барбы? Мен мындай ойлойм, менде андай кадр жок. Мен мисалы президент болсом, мен СМБга бармакмын өзүм. Ошол жерге барып, общий собрание өтүп, анан мен ошол жерге закрытый бюллетень кылмакмын. Жетекчисин. Кана сиздер билесиздер. Шайлагыла.
мына жазгыла баланчайып анан санайлы мына анткени алар билет анын ичинде ким адамгерчилик жагынан ким алып кете алат мисалгачы бериш керек ошого. Анан ал жетекчи болдубу, андайын эле аны окутуп алса болот. Аны сүйлөшүп алса болот. Ага дагы жаңылык киргизсе болот, мисалга да. Анан эле менин сыймык жапып кийип, менин кадырым деп эле алып барганда болбойт, мисалга. Баягы кырышкырдап келип туруп эле койго хозяин кылып койгондой болуп атат да. Же болбосо мисалга койчу болуш үчүн да кайын үчүн ошо малга жакын болуш керек. Аны жакшы мындай сүйүш керек. Ошо менен рахаттаныш керек. Анан Ташиевди алып барып Эсенбуга койгондо элестет кадрлар. Жапаров, Ташиев, Жапыкиев деген ушу эл деген үмүтүнөн өчүп калат да. Демек ошо ар бир тармакка ар бир тармакка өзүнө барып, мисалга мен ошондой кылмакмын. Анткени ал жерде билет, ал жерде кайнаган. Ошо жетекчи менен иштешип ал. Сен ошо жетекчини ынандырып ал. Мисалга да ал иштеп берет да. Ал ишин билет да. Сага специалист керек, тракторист. Мен бар эле трактор жүрүп алганда болбойт да. Мен астыга айдайм деп артка жылдырып салбайм. Мисалга да жукулатып салбайм. Өзүм билет да, шыкылдатып иштеп бербейби. Ошончо мейли. Иштей албаса дагы ошонун арасында бул бар. 1-2 саат убактың кетер. Сүйлө, жалпылаштыр, түшүндүр, ситуацияны, анан ошондон кадр чыгат да. Ал түштүктүкпү, түндүктүкпү, 30табы же 55теби, ошол ишенет да элге. Анткени баркы бар, ошонун ичинде иштешип келген. Мисалы, мисалга ал билет да, ошону түшүндүр, силерде момундай десең, анан ошондон иш алып кетет да. Ансыз болбойт. Мына демократия деген ошол элдин өзүнө кой. Сен жөн эле бир жетекчи болуп бер, мисалга да. Анан жок, менин даяр кадрым бар эле. Жок, менде окуган, билимдүү кыздар, балдар бар. Бирок булар барып депутат боло албайт. Эртең булар болуп министр боло албайт. Булар барса ажер иштебей коет. Анткени бул мисалга да, мен мисалга Ташиев барса кара күчү менен иштеп аткандыр, айла жокпай эски психологияма иштеп аткандыр. Бирөө б деп документ алып келсе, ал төө деп түшүнүп алат да. Бул татаал нерсе да. Бул система да, бул государство. Уже разрушать этип алат ар жагынчы. Мисалга хирург операция кылат да. Педиатр бар болон кескилсе, кайдан ошо сыяктуу эле келип да. Анан кантип эле ошо кыргызда болбосун, ошол жерде журналист деле мисалга журналист өз кызматын билет да. Аларга возможность бер. Мына бүгүнкү күндө ошол хандын акмактыгынан журналисттер бузулду. Коркута берсе, айла жок эми жашаш керек, эптеп кысылып бир акча табыш керек. Журналисттин, то есть хандын акмактыгынан саясатчылар бузулду. Эл бузулду. Мисалгачы, бүт хан күнөөлүү бул жердечи. Башчы күнөөлүү, башка эч ким күнөөлүү эмес. Журналисттерде калдыңыз. Биздин убактыбыз да аяктап бара жатат. Акыркы суроолорум болсун. Бүгүнкү күндө социалдык тармактар кандай мааниге ээ? Эми ар ким өз оюн айтууга укугу бар го. Бирок мисалга мына бүгүн Рита Карасартова, Токтой Мөталиева сүйлөптүр дейт да. Мен мындай өзүм техника көрбөйм, интернет көрбөйм. Кызык, мындай жаман көрөм да. Анткени мен эмоцияга түшүрүп коет. Техниканы да ачып билбейм, билгеним телефон. Анда деле кичине саламатсызбын эле жазам. Анан ошо кишилер мисалга да, мисал айтып атам, социалдык тармактардан найразы болуп атыптыр имиш. БШК мага жол тосуп атат, Токтой Мөталиева деп ушунча жазыптыр. Мисалга да, Рита Карасартова да бир демеге счет ачпай атат деп, жок, анткенде болбойт. Мисалга да, ал өзүнүн абийирин кетирет. Майдаланып эле паланча дей берет деселечи. Ошол сыяктуу ким эмне жазса дагы өзүнүн баягы түшүнүккө жараша берилет дегендей, өзүнүн түшүнүгүн жазып коюп атат эми ар ким. Анан эми бул бир кыры демократия, бир кыры өсүү, анан бир кыры ошол элдин сындап турганы дагы жакшы. Себеби сынды уксаң, анан ички жан дүйнөң сырдалат делет да. Эгер сын укпай эле, Алмаз Саршенович деген эле сыйды көрө берсең, анда упурап түшүп каласың да. Мисалга да, ошон үчүн эми сен убактыңа карап, бүгүнкү ситуацияга карап, основной бүгүнкү обстановканы сүйлөштүк.
Демек социалдык тармактын орду канчалык бир деңгээлде бар экен да? Бар бул эми техникада. Бул ошол жеткирүүчү нерсе, талкуулоочу. Анан мисалга бир кезде мындай сөз болгондо, ошо теңирчилер теңирчиликти дин кылабыз деп чыгып атат деп мисалга да. Анан ойлонсоң бул эмне теңирчилик мисалга да эми дин болобу деп ойлонсоң жок. Айла кеткендиктен эптеп өзүнүн мындай баягы өзүнүн бир законун киргизиш үчүн ошо кишилер топтолду да. Ошо сыяктуу эле социальный тармакта дагы айла кеткенде анан сөгүп калыш керек да. Өзүнүн правасын качайт этиш керек, же чындыкты сүйлөп калыш керек, же ушул сыяктуу кеп деп ойлойм да. Рахмат агай. Кааларыбыз ошо жакшылык, анан ошо кыргыз элине, көрөрмандарга, тигиле жарандарга, башка улуттарга айтып койгум келет. Баягы зима не будет дегендей, кыш кетип жаз келгендей, ошо жалган дүйнө бүтүп, чыныгы дүйнө келе атат, чыныгы жашоо келе атат. Тетирсинче баягы түн кеткенде күн келгендей, мындай кысылбай, эмоция калтырбай, жакшы күндү мындай чогуу тосуп алалы, жакшы жашоону чогуу тосуп алалы. Ал жаман, бул жаман деген менен деле кинодо деле жаман ролду бирөө аткарбаса, жакшы роль көрүнбөк эмес. Ошондуктан бул саясатчылар дагы бир кырынан роль аткаруучулар. Анын ордунда мүмкүн сиз болсоңуз дагы ошол акыбалга түшүп, ошол ишти кылмактырсыз. Ошондуктан мындай улуу түшүнүк менен, улуу маданият менен, улуу көз караш менен жалпысын мындай болушун көрүп коелу. Бар болуңуздар. Рахмат агай. Сиз менен эгер кенен маек болсак аябай сөз көп. Тилекке каршы биздин убактыбызга ченелүү. Ошондуктан эгер айта албаган сөздөрүңүз болсо, Кудай буйрса кийинки эфирлерден дагы жолугуп маек кылмакчыбыз. Ушул элди чындыкка алып баруучу кызмат бул журналисттердики. Ошо кызматыңыздарды кылып жүрө бериңиздер. Рахмат агай. Урматтуу Элдик медиа порталынын көрүүчүлөрү, ушу менен Элдик талкуу программасы соңуна келип жетти. Эки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.